Токмокто эне баланы дарак басып калган 4 жаштагы бала каза тапты. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. 4 ноябрда эртең менен Чүй облусунун Токмок шаарында катуу шамалдан кулаган бак эне баланы басып калды. Бул тууралуу турмуш басылмасына жергиликтүү тургундар билдирди. Энеси бир аз эле жабыркаган, ал эми 5 жаштагы бала бактын бутагынын алдында калып көз жумду деди алар. Бул маалыматты Токмок шаарындагы дарыгерлердин жалпы практикалоо борборунан тастыктап, аялдын абалы жакшы экенин билдиришти. Энеси жеңил жаракат алган, ал амбулатордук жардам алып, дары дармектерин жаздырып, үйүнө кетти деди дарыгерлер. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, 2024-жылдын 24 ноябрында 10:40 чамасында Токмок шаарында катуу шамал катталып, 8 март көчөсүнүн номер 86 дарегинде бактын шагы 1989-жылы туулган аял кишини 2020-жылы туулган жаш баланы басып калган. Кырсыктан жаш бала каза болуп, аял киши жеңил жаракат алды. Камчыбек Бедрашаевич, мен сизге кайрылуу жасаган себебим Жушеев Руслан баламды ушул жылдын 16 ноябрында органдар аркылуу даваттан кармап кетишиптир. Соц тармактарга таралган маалыматтар жалган, калп. Ошонун баарын көрүп алып, жүрөгүм ооруп, жаман болуп жатам. Менин балам андайга барганга биле, андай бала эмес болчу. Андайга барган, андайга барууга. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Залкар хирург Мамбет Мамакеев 97 жашында камойун сунду. Бул тууралуу дарыгердин туугандары тастыктады. Мамакеев хирург болуп 70 жылдан ашык иштеп, өмүрүнүн аягына чейин операция жасап келди. Ал Кыргызстанда хирургия борборун түзүп, дарыгерлердин жоон тобун даярдап, ондогон илимий эмгек чыраткан. Медицина илимдеринин доктору Мамбет Мамакеев узакка созулган карьерасынан улам Гиннестин рекорддор китебине кирген. Жыйырма 4 ноябрда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Таршиев ушул жылдын март айында 3 эмди болгон Жалал-Абад шаарынын тургуну Айбек Ахметов жана Фатима Исматовалардын үй бүлөсүнө өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан 500 000 сом акчалай белек жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын Жалал-Абад шаарында курулуп жаткан батирлерден 3 бөлмөлүү батирди кезексиз берүү сертификатын тапшырды. Жакшы болуптур, куттуктайм силерди. Мына 3-4 балаңар бар экен, уже 7 болупсуңар, чоңоюпсуңар, көбөйүпсүңар, дес болду болгула, мына да көбөйө бергиле. Мына президентибиздин атынан сизге 500 000 сом, бул сизге, бул балага бермеңиз. А сизге болсо мына гиктен очередсиз 3 комнаталык квартира. Жалал. İşinizde olsun, olsun, жақсы жүрүңүздөр. Рахмат. İşinizге ийгилик болсун. Жақсы, балдар жакшап чоңойду берген, а кызым? Канча кыз болду? 3 болуп, 4 кыз болду ошо. Мына кызым, кел, мына. Мына, о кыздар, мына кызым. Мына, Мухаммад, бул сага машина, мына кызым. Кара.
сага машина мына. Атын кеме? Тухамет. Молодец. Колду берчи. Жакшылап бай, молодец. Жакшы жүргүн, Десок бар, жакшы жүргүн. Işine iyilikte olsun. Vallahi жақсы баға бергенде, Құдай бұйырса, бәрі жақсы болады. 2 ұл 1 қыз 8 мартта төрөлдү. Үй шартым şu өзүм 2 әкем бар. Ошо әкелерим салып берген үйдө жашайм. Мына апам менен жашайм. Негизи азыр 7 балам болду. 3 ұл, 4 кыз. Мына генерал Камчыбек Кыдыршаевичке чоң ыраазычылыгымды билдирем. Үй бүлөмүздүн атынан президенти Садыр Жапаровго ушундай шарттарды кылып берди. Аябай кубанычтабыз. Бул үй бүлө өздөрүнүн жеке турак жайы жок болгондугуна байланыштуу ата-энесинин үйүндө көпчүлүк болуп жашап келгенин айтат. Үй сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан Камчыбек Ташиевке кайрылган жана кыска убакытта кайрылуусу кабыл алынган. Учурда Ахметовдордун жалпы 7 баласы бар. 3 эмдин 2-сү уул, 1 кыз. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.